мастер-класстын катышуучулары, бүгүн силер менен творожный, универсальный творожный пирог жасайбыз. Бул өтө таттуу пирог болот. Буну кантип жасайбыз десеңер, 250 грамм ун керектелет бизге. Ошондой эле 125 грамм маргарин майы, 100 грамм сахарная пудра, 50 грамм сметана, разрыхлитель. Биз ун менен майды экөөнү аралаштырып крошка жасайбыз. Эми буга биз сахарная пудраны кошобуз. Разрыхлитель кошобуз. 1 чайная ложка болот. Эми буларды аралаштырып эки жумуртканын сарысы кошулат. Песочное тестобуз да даяр болду. Эми жарым саатка холодильникке салып коебуз. Эми биз кыздар сладкий универсальный пирогдун начинкасын жасайбыз. Бизге жарым килограмм творог керектелет. Домашний творог болсо абдан жакшы болот. Бирок биз белая реканын деле творогун колдонсок болот. Мен азыр ванильный творог колдонойм деп атам. Белая реканыкы жарым килограмм. Муну салабыз дагы. 100 грамм, 125 граммга чейин сахарная пудраны салабыз. Анан кукурузный крахмалдан 20 грамм кошобуз. Биздин начинкабыз даяр болду. Өзүңөрдүн кабыңарга жараша мейиз кошуп койсоңор болот, кандай гана курага болбосун сухофруктулардан кошуп койсоңор дагы болот. Биздин начинкабыз даяр болду. Эми тестасын даярдап, начинкабызды салабыз. Биз холодильниктен чыгарып алган тестабызды жасап баштайбыз. Бул сладкий универсальный пирогдун тестасы, песочное тесто. Алабыз мынчага бөлгөн. Диаметры 24 сантиметрдеги пирог болот. Бул пирогго биз ушинтип жайып алабыз. Тестабызды. Эми биз алдын даярдап алган творожный начинкабызды кошобуз.
калды. Биз эми үстүнө жумурткадан сыйпап туруп эми духовкага 160-180 градуска чейин салып коебуз дагы. Бул 35 жарым саат тегерегинде бышып калат.